Байке, мен дагы бир жолу рахмат сурооңузга дагы бир жолу жооп берип кетсем, туура КСДП фракциясы сунуш кылды шаардык кеңеште көпчүлүк коалицияга. Көпчүлүк коалиция колдоп туруп чыгарды кандидат кылып. Бирок бул жерде дагы бир жолу кайталап кетким келет. Бир эле жалгыз эле бул кандидат эмес, дагы кандидаттар каралган. Этика жагынан мен фамилиясын айтпай эле коеюн деп башында айттым. Анан бул каяк тарагынан карадык. Бул киши талапкер. Бул деген шаардык кеңеште өз ишин мурун иштеп кеткен, биринчиден. Экинчисинен мэрияда да иштеп кетиптир. Анан чогуу иш алып бараткы деген иш максаты менен биз дагы каалоо тилегибиз бар. Мына моякта канча сунуш пикирлер айтылып атат. Ошонун баарын тең эртең дагы сурайсыңар да. 1 айдан кийин сурайсыңар, 3 айдан кийин сурайсыңар. Ошонун баарына дагы жооп берген үчүн мына мен дагы сунуш колдойм. Колдойм Адил мырзаны. Берсин жума сайын отчет берип турабы, эмне кылып турат, берсин, көргөзсүн. Биз да абдан жоопкерчиликтүү болуп атабыз. Бирок шаар деген бүгүнкү күндө турбаш керек болуп атат. Шаар деген кышка даярданыш керек. Эмнеге дегенде биз деген ишеним көргөзбөй койдук Ибраимовго. Эң негизгиси жана коррупциянын аны деген коопсуздук кызматтар карашат. Аларды деген биз билбейбиз. Андайын чыгып аткан. Эң жай учурунда жолдорду кышка камсыз көрө учурда сиздер билесиздер, мэрияда эң убакыт жайында болот. Ошо жазында отпускага чыгып кетип калган бул деген кандай? Биринчи вице-мэр бир дагы каражатты кол койбой атканда отпускага чыгып кетип калып атат. Ошондуктан биз ушундай пикирди көргөздүк. Рахмат.